Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге мына шаарга караган западный тарапта жайгашкан Кызыл Байрак айылынан сатыла турган жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Западныйдагы Ишкабан айылына киресиздер. Ишкабан бүтөт, анан ал жакта Кызыл Байрак башталат, жазуусу дагы бар. Солго бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр каналдан өтүп өйдө тарапка бир аз эле чыксаңыздар сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Экинчи көчөгө чыгасыздар. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жер участокадагы келип калдым. Бул ошондо адашпасам экинчи көчө. Мына караңыздар. Ушул экинчи көчөнүн эле мына боюнда жер участогубуз жайгашкан. Каналдын бою биринчи көчө. Бул жак экинчи көчө. Өтө ходовой. Негизи бул жаңы конуш 11 көчөдөн турат. Айтайын дегеним, бул экинчи көчө болсо, демек бул жакта дагы 9 көчө бар. Тоого чейинчи, адырга чейин. Бул ошондо как бы центр деп эсептелинет. Пустой, тегиз. Каалагандай фундаментти куюп, каалагандай үйдү саласыздар. 6 соток болгондо туугандар. Көчө тарабы, мен турган тарап 20 метр. И ичкериге 30 метр. 20га 30. Ишкабандан өтсөңүздөр, пустой. Бул Кызыл Байрак айылы. Жандай фундамент болсо, мисалы, сатылыш кыйын болуп калат да, же үй болсо, бул жерде пустой. Кудай буйрса, алып каалагандай фундаментти куюп, каалагандай үйдү салып тургузуп бересиздер. Мына жак тосулган уже. Нар жак тосулган. Мына кошунаңыздар уже фундаментти куюп атат. Кийин тосуп алсаңыздар, көчө тарабы эле калат. Жакшы. Эми аз жер алган адам утулбайт. Тем более ушундай жерде. Анан могул жерлер пустой болуп турат го. Бул жерге сос объекттер түшөт. Мектеп, садик, бала бакча, ФАП дегенде, бүт баардыгы ушул жака түшөт. Жакшы да, балдарыңыздар мектеп менен жандай садикке пешком эле барып келе берет. Келечеги бар жер туугандар. Ушул мен турган жерден баштап Западныйдын круговойуна чейин 4 километр гана чыгат. Западныйга, базарларга, деги эле шаардын любой бурчуна жакын. Ошол. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, мына свет бар. 5 кошкон эл. Могул жер магазин экен, продуктовый. Кийин магазинге кирип чыгып турасыздар, кудай буйрса. Жакшы. Ошол туугандар, лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт баардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Дагы бир түшүндүрүп коеюн, көчө тарабы 20, казыктары кагылган, ичкериге 30. Келип көрүп кетесиздер. Телефондо бүтпөйт эч нерсе. Балким кымбат айтып аткандыр, бирок содалашсаңыздар түшөт. Эмне сатасыздар деп өзүнөн сурасам, жер үй алып атат элек дейт. Ошого тыйын жетпегенине байланыштуу айла жоктуктан эле сатып атабыз дейт. Себеп дегенде жер алган адам утат. Азыр бул бага алсаңыздар 3-4 жылдан кийин жөн эле бир 10 миң доллар жөн эле кошулуп кетет. Себеп дегенде жер жок да. Ошол. Шаарга жакын. Анан бул Кызыл Байракка 127 маршрутка каттап алган. Ушул айылдын аягына чейин барат 127 маршрутка. Көбү билбегендер бар да, маршрутка жок, шаарга барыш проблема, катташ проблема деп калат да. Андай эмес. Азыр бара-бара өнүгүп атат. Айыл жергелерин асфальт кылтат көчөлөрүн. Сууну даже Кең Сайга алып чыгып койду, Ош шаарынын мэри, баарыңыздар билесиздер. Кең Сай каякта, бул каякта туугандар. Бул жакыныраак шаарга. Кең Сай өтө эле алыс билесиздер. Ошол. Вариант обмен жолдору жок. Үй алып атканына байланыштуу нак акчага эле сатат экен. Ошону айтыңыз деди жакшылап. Көрдүңүздөр, баасы 45 миң доллар. Анан кеми бар. Эсин номери экранда жазылуу. Содалашасыздар, түшүрүп берет туугандар. 45 миң доллар кеми бар.